Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленүүдө. Бул датаны кыргызстандык айымдар 6 жылдан бери күтүп майрамдашат. Республика боюнча түрдүү масштабдагы иш-чаралар өтүп, жоолуктун аялзатынын жашоосундагы орду тууралуу айтылып, бүгүнкү күндө жоолук салынган кыздардын кандай көйгөйлөргө туш болору, жоолук салынуу боюнча калыптанган жаңылыш, ой-пикирлер талкууланып келет. Бүгүнкү иш-чараны Борбор Азия өлкөлөрү ичинен биринчи ирет дүйнөлүк жоолук күнүнүн элчиси болгон Кыргызстандагы Умма журналынын башкы редактору Элиана Сатарова уюштурган. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү бул ушул коомдогу терс стереотиптерди жоюу, мусулман кыздар жөнүндө. Жоолук деген эмне үчүн кийебиз? Жана биздин ушул коомдо бул диалог түзүү. Диалог бизге керек. Анткени биз баарыбыз айымбыз, бизди бирикти турган аябай темалар көп деп ойлойм. Бул күн Кыргызстанда аз эле жылдын ичинде жоолук эле эмес, аялдар күнүнүн да символу болуп калды. Бул датанын Аярзат коомдук фондунун негиздөөчүсү, Тынчтык партиясынын лидери Чынара Мамажакипова үчүн да мааниси чоң. Жоолук деген бул биздин маданиятыбызда, тарыхыбызда орду өтө терең. Жоолукту бүткүл аял заты салынуу бул ислам дининде ар бир аял затына парыз деп эсептелет да. Ошондуктан жоолук бир мындай аксессуар эле катары колдонбостон, жоолукту өзүбүзгө бир парыз катары колдонуп, ошону башыбыздан түшүрбөй, ушул бизге таажы сыяктуу кылып колдонсок дагы эң жакшы болот. Чынара Мамажакипова жыл сайын жоолук күнүнүн урматына өз атынан айымдарга жоолук белек кылат. Өтө баалаймын, даңктаймын. Биз брендчики компаниясынын атынан ар дайым ушу жоолук күнүнө 500дөн 1000ге чейин жоолукту кыргыз элиме, ар бир кыргыз айымы биздин жоолуктуу болуш керек деген демилгени козгоп, ошол демилгенин артынан биз ар дайым ушул күндөрү жоолукту белекке берип келебиз десем болот. Жоолук күнүн белгилөө демилгесин мектепте окуп жүргөн кезде айланасындагы адамдар тарабынан дискриминацияга дуушар болгон америкалык Назма Хан көтөрүп чыгып, ишке ашырган. Ал жоолук салынбаган дос тааныштарын бир күн аны салынып көрүүгө чакырган. Бүгүн 114 өлкөдө 10 миллиондон ашык айымдар майрамдашат.